2022 жылдын 14-iyunu бул менин талаам. Бул жакта жүгөрү 1 гектар. Жүгөрүгө өткөндө куртка дары чачканын көрсөткөн болчумун. Андан сырткары 600 кг, 300 кг азот, 300 кг мочевина салдым 2 бөлүп 1 гектар жерге. Эми азыраак салып калдым, бирок жакшы эле болот да. Бул жак беде 2-нчи орун. 1-нчи орунун оруп алдым. 1 гектар жер. Мындан бир 150дөн ашык пресс чыкты окшойт биринчисине. Беде дагы бирок чарчады. Быйыл 5-нчи же 6-нчы жыл экен. Күзүндө бузам буюрса. Бузуп, бул жакка беде эгип, бул жакка будай эгемби деп турам. Мына ушундай атайын кечинде таладан бир кабар алып келейин деп келгем. Бул жакта болсо теплицалар, күнөскана бар тагыраагы. Мында экөөнө тең сарымсак эгилген болчу былтыр октябрда. Сарымсактар жыйыштырып алынды. Бул жак сугаруу системасынын бочкасы. Суу келет, мындан кайра суу түшүп, тамчылатып сугарат. Бадыраң буюрса жакшы. Алгачкы түшүмүн бере баштады деп айтсак болот. Быша баштады дегендей. Мынакей. Эми акырында муну үзүп базарга алып чыгып сатсак дагы болот. Тико деген сорт бадыраңдын. Аябай жакшы гүлдөптүр, негизи чаңдашуу жакшы болуптур. Бул теплицанын аянты 5 сотық болса керек. Мына ушундай. Атайын бүгүн кечинде таладан бир кабар алып келейин деп. Талага келгенде өзүнчө эс алам да, ачык айтайын. Сени талага келгенде мындай бир талааны көрүп, өзүнчө жаратылышка суктанып, дыйкандардын эмгегин көрүп дегендей. Жүгөрү, быйыл жүгөрү эккендер орточо, мурункудай көп эмес, анткени быйыл пахта кымбат болот деп көпчүлүк пахта эгишти. Кара сууда пахта эгилет да көбүнчө. Булар пахта, мындайча айтканда, азыр 14-iyun болсо, шана байлап баштаптыр. Бул шана. Шана дегеним бул бышкандан кийин, шана байлагандан кийин бул гүлдөйт. Ичинен гүл чыгып, гүлдөйт. Гүлдөгөндөн кийин косек байлайт, анан косек сентябрдан баштап ачылат. Таладагы коңшуларыбыз да жакшы, аябай. Бардыгы мээнеткеч, эмгекчил. Бул жерде 60 сотық пахта, 1 гектар беде, 1 гектар жүгөрү, 10 сотик теплица. Бул жерде болсо дарбыз. Дарбыз эгилген 2 жөөк. Кошуналардыкы. Бул жүгөрү. Мен жүгөрүмө салыштырмалуу сорту башкачараак. Американскийби же турецкийби же Кытайбы билбейм. Бирок негизи баягындай өзгөчө сорттон экен да, жүгөрү. Бою мен жүгөрүмө караганда бийигирээк. Мен быйыл бир аз удобренияны кечирээк салып калдым. Ошентсе дагы азыр өсүп баштады буюрса. Мына ушундай. Негизи кыргыз эли дегеле ушул Кыргызстандын айыл жерлеринде жашаган элдер аябай эмгекчил болушат. Мээнеткеч болушат. Сөзсүз түрдө жерге эгин эгип, аны карайт, мындайча айтканда, орусча айтканда уход кылып, чөбүн тазалайт. Акыркы учурларда ушул талада аябагандай баягы кумай деген бир өсүмдүк бар. Камыш сыяктуу. Аябай көбөйдү. Аны жок кылуу оңойго турбады. Көпчүлүк дары чачып өлтүрдү окшойт, мына кумайдын кургандары. Бирок эң негизгиси жакшы. Азыр мен ошол бүлүштүн ылдыйына түшүп, дагы башка эгиндер да көрсөтүп коеюн. Негизинен бул картада
жүгөрү басымдуулук кылат. Мака, мындайча айтканда. Анткени бардыгы мал кой кармайт. Мал койго паясы керек, даны керек дегендей. Бул жүгөрү азыркы мен көрсөткөн эки жүгөрүдөн дагы мындайча айтканда сапаты жакшы. Бою да бийик, өзү да капкара болуп турат, көрүп турасыздар. Жакында эле сугарып суусун токтотуп тур. Мына ушундай. Бул жер Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүнүн Телман айылы. Өзбекстан Республикасынын Андижан облусунун Коргон Тепе району менен чектеш жер. Азырда көпчүлүк суу коюп сугарып аткан учуру сугат аябай күчүндө деп айтсак болот. Ушул суу койгондордун пайнаптары агып чыгып атат. Бул жакта ушул пактага дагы суу коюшуптур. Суусу тегиз агып атат бардык жөөктөрүндө. Бул жакта жүгөрү, бул жакта бир аз бак. Аз жакшы көрүнбөйт, анткени быйыл жаңы эле эккен. Дарбыз да жакшы быйыл. Дарбыз эккендер көп. Бул жерде дагы дарбыз. Менин жанагы жүгөрүмүн батыш тарабында дагы дарбыз бар. Бул жерде да дарбыз. Суу бар экен дарбызда. Беде дегендей. Бул жакта ошол бак. Менимче алмурут болуш керек. Так, азыр Тепилсадан жерди айдаш керек. Мини трактор келди.